Батбек Ибраимович, мындай суроо ушул сиз мына Чикагода биздин башкы консул болуп иштеп жатасыз, мына 22-жылдын августунан бери. Жалпы бүгүнкү күнү биздин канча жараныбыз бар? Официалдуу жана официалдуу эмес маалыматты айтып койсоңуз. Жакшы суроо болду, рахмат. Ошол Чикагода, ошол Иллинойс штатынын өзүндө ошо 40 миңден ашуун болуп атат азыр. Бүгүнкү күндө. Демек 40 миңден ашуун биздин жараныбыз бар. Ошол 40 миңден ашуун жараныбыз кайсыл тармактарда бүгүн эмгектенип атат? Кандай кыйынчылыктарга дуушар болуп атат? Өзүңүздөргө жакшы белгилүү болгондой, жаңы өтүп келгенден баштап эле эң нөлдөн башташат да, эң ылдык звенодон жумуштардан башташат. Баягы көбүнчө баягы кызмат көрсөтүү, сфера услуг деп коебуз, ошондон башташат. Баягы доставка, анан кийин таксиге өтүшөт, анан трак айдаганга өтүшөт. Азыр Иллинойдун өзүндө эле, Чикагонун өзүндө эле 1200ден ашык мындай ийгиликтүү иштеп аткан биздин жарандарга таандык америкалык компаниялар бар. 1200. Чикагонун өзүндө эле. Азыр ресторан бизнестер эле бир 30тан ашып калды, Кудайга шүгүр. Ресторан, кафелер эле кыргыз жарандарына таандык. IT сферасында иштешет биздин жарандарыбыз азыр. Бардык көбүнчө эле ушул кызмат көрсөтүү тармагында экен. Кайсыл кыйынчылыктарга көбүн эсе дуушар болушат? Келгенде биринчиси тил, өзүңүз билгендей тил маселеси, анан кийин баягы социалдык номерди алуу, анан уруксат, жумушка уруксатын алуу. Ошол нерсеге сиздер консулдук кандай кылып жардам көрсөтөсүздөр? Биз ошол Secretary of State кызматтын жетекчилери менен түз байланыштабыз, жолугуп байланышып турабыз. Өзүңүздөргө маалым болгондой, ал бардыгы Американын мыйзамдарына ылайык болот. Анан кирип аткан адамдардын өзүңүздөр билесиздер, дүйнө жүзү боюнча миллиондоп кирип атат. Ошолордун көптүгүнөн баягы кезекти көп күтүп калышат да. Канча убакыт күтүшөт кезекти? Аны айтып болбойт. Бергенден кийин кыска жана узак мөөнөттү айтып коем, орто. Алганы бир 6 айга чейин алышат да. 6 айга чейин күткөн убакыттар бар экен.